Ички толук чагылуу кубулушу кеңири жайылган. Бул кубулуш призмада колдонулат. Призма аркылуу жарык нурунун багытын өзгөртсө болот. Жарыктын нурун айнек призманын четине перпендикулярдуу жиберели. Призманын негизинде тең жактуу үч бурчтук жатат. Ушундай эле үч бурчтук призманын негизине параллель болгон тегиздиктин башка бөлүмүндө дагы жатат. Жарык нуру АБЕД четине перпендикулярдуу болгондуктан, башкача айтканда альфа бурчу 90 градус призмага сынбай кирет. БСВЕ четине нурдун түшүү бурчу 45 градус. Толук ички чагылуудан бул бурч көп. Ошол себептен БСВЕ четине жарык бета 45 градуста чагылат. Андан соң призманын АСВД чети аркылуу чыгат. Призма нурдун багытын 90 градуска өзгөрттү. Призма нурларды айлантат. Ушундай призма перископто дагы колдонулат. Сүрөттө турган призма нурларды айлантат. Башкача айтканда, алардын ордун алмаштырат. Призманын чокусундагы бурч 90 градуска барабар. Мисалы, горизонталдуу биринчи жана экинчи нурлар АБ четине түшсүн. Түшүү бурчу 95 градуска барабар болсун. Нурлар абадан айнекке өтүп жаткан соң сынуу бурчу 45 градустан аз. БС четине түшкөн бурч 45 градустан чоң. Тагыраак толук ички чагылуу бурчунан чоң. Ошол себептен нурлар сынбай, БС четинен чагылып, АС четине түшкөн нурдун түшүү бурчу толук ички чагылуудан аз. Ошол себептен нурлар сынып призмадан чыгат. Бул учурда нурлар призмага түшкөн нурларга параллелдүү болот. Сүрөттө көрүнүп тургандай, призмадан чыгып жатканда биринчи жана экинчи нурлар орду менен алмашат. Биринчи нур үстүнө, ал эми экинчи нур ылдыйга жайгашты. Мындай призмалар оптикалык приборлордо колдонулат.